Жүрөктөрдө сезим болсо, ал дайыма бардыгына жакшы нерселерди жеткирип бергенге аракет кылат экен. Демек, сезимдерди ойготуу керек экен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ушундай сиздерге болгон жүрөктөгү согуу, жакшы көрүү сезимдери ар дайым бизде бар. Демек, сиздерде дагы бар болсун деген жакшы тилектер менен бүгүнкү эфирибизди баштайлы. Жүрөктөр менен баягы бири-бирибизди согуп түшүнүшүп турган бололу. Сиз экранын артында, мен бер жагында дегендей бардыгыңыздарга салам айткан Кел чай ичели программасы. Андыктан биздин көрүүбүздү чай үстүндө, тамак үстүндө отуруп, таң эрте же болсо иш үстүндө болгон болсоңуз, чогуу өткөрүңүз дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ишибизди баштайбыз. Бүгүн күнгө 2-iyun жума күнү иш күн аяктап бара жатат десек болот. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун дейли. Алдыдагы күндөр эс алууңуздар жакшы өтсүн дейли. Ана эмес көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд туурасында айтып өтөлү. Пиала Голд көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табетиңизге жана чай салтына негизделген. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Мына ушундай даамды сиз дагы татып көрүңүз, урматтуу көрүүчү, жана Кел чай ичели менен бирге болуңуз дейли. Чай үстүндө азыр ырдайбыз, маек кылабыз, жана ошондой эле сиздер менен чогуу биргеликте чай ичип, жакшы маанай көтөргөнгө аракет кылалы. Анда эмесе биздин студиябызга келген конокторубуз менен тааныштырып өтөлү. Бизде жаш аткаруучулар өздөрүнүн комуздары менен биздин студиябызга азыр сондырларды аткарып берүү үчүн келип калышты. Бизде коноктон Жаныбекова Айгелди жана Сариева Толгунай. Кош келиңиздер. Отман таң, кандайсыңар? Жакшыбы? Саламатсызбы? Абдан сонун. Мен өзүм тааныштыра берейинизби? Жакшы болот, макул. Мен Жаныбекова Айгелди, Нарын областына караштуу Кочкор районунун Аракөл деген айылынын тургуну болом. Азыркы учурда Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинде 1-курсунун студентимин. Фольклор кафедрасынын дастанчы классынын устаты Мерим Гарыпова эженин алдында билим алуудамын. Эң сонун Айгелди жөнүндө бардык маалыматтарды угуп калдык азыр. Ал эми азыр Толгунай сизден сурайлы, келиңиз өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз. Мен Жалал Абад областына караштуу Нокен районунун Кызыл Тоо айылынын тургунумун. Учурда Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик Маданият жана искусство университетинин 1-курсунун студентимин. Устатым Гунуш Таштыналиева, мен ырчылык жагында окуйм. Эң сонун. Чогуу окуйсуңарбы? Ооба, группалашпыз. Группалаштар, 1-курс, эң сонун мезгили, жаңыдан шаарда жүрчү элеңер же айылдан келдиңерби? Айылдан келип, бардыгы менен жаңы таанышып, окуунун үстүндө ошону менен катар группалаштар менен жакшы мамиледе болуп, мунун бардыгы 1-курста болот эмеспи? Бүтүп калдыңар да азыр? Ооба, буюрса азыр модуль, зачет, экзамен дегендер. Кандай болду? Жакшы эле? Мугалимдер кыйнаган жокпу? Жок. Силерде кандай ошондо экзамендерди мындай ырдап берип, комуз чертип берип өтөсүңөр да, Ооба, музыка жагында болгондон кийин өзүбүздүн чыгармаларыбызды эжеге аткарып беребиз, эже агайларыбызга. Анан бөлөк сабактар бар, алардан тапшырабыз. Гуманитарный сабактарды өтөбүз, эстетика сыяктуу сабактардан дагы модул экзамен тапшырабыз. Эң сонун. Жакшы. Анда биздин көрүүчүлөргө азыр сиздерде жакшы бир чыгарма аткаралы, аткарып бериңиздер. Кайсы чыгарманы жана ким аткарат? Же чогуу аткарасыздарбы? Бир чыгарманы чогуу аткаралы биринчисинде, анан макул, жакшы болот. Кайсы чыгарманы? Ашыралы Айталиев агабыздын Жылкычынын ыры деген чыгармасын аткарып макул, сонун болот. Asıl bir dukun mingenin salkıntır çaylo жүргөнүм Eriktин жылкы кайтарбай кайдасың келчи сүйгөнүм Eriktин жылкы кайтарбай
чабалар болсун. Эң сонун аткаруу. Чынында эле ойгонуп кеттим мен дагы дароо. Биздин көрүүчүлөр дагы ойгонуштуу болуш керек. Мен дагы чогурдадым, силер менен аябай жыргап калдым. Үнүм чыктыбы чыккан жок билбейм. Ырдадым. Келиңиздер, анда силерге биздин чайыбыздан коюп берейин, Пиала Голдтун эң даамдуу сонун чайы бар. Силерге чай сунайын, келгиле. Чай үстүнө барлашып ырдайлы. Айтар, негизи Мерим Карыповадан салам устатым. Устатыңыз. Кандай ал ырчы катары эмес, мугалим катары, жөнөкөй эле адам катары кандай айым экен. Анан бул учурга чейин аны теледен гана көрүп келгенсиз да. Анан жанында жүрүп, аны окутуп калган кандай экен? Мен буга чейин эң биринчи ошо Кара жорго болбосо деген эже ошол ырынан тааныгам. Ырдап жаңычылан чыкканда. Анан ошол эжемдин ошол ырлары чыкканда аны көрүп, ошол кеске чыксам кесип алып, жаттап, туурап бийлеп ошентип берчүмүн. Анан Кудай буйрук коюптур. Устатым болуп калды. Эжемден биринчи көргөндө аябай сүрдөгөм. Эжемден да сүрдү. Бирок мындай сүйлөшүп сабак бергенде кадимкидей мындай бизге мындай дос катары бизге жакшы сабактарын, насыяттарын айтып берет. Эже ушундай болгула депчи. Эжемди аябай жакшы көрөм, урматтайм, сыйлайм. Мен дагы эжемдей болгон, ушундай залкар адам болгум келет, дастанчы, ырчы. Эң сонун ошол тилектерге жетиңиз. Ал эми толгонай сиздикичи Кундузташтан Алиева дедиңиз. Кундузташтан Алиева эжекем. Мен башында бул эжени ырчы обончу катары таанысам, быйыл университетке келип мындан да көрүп таанып калдым. Бул эженин башында сабакка келгенде мен соогуна суктанып эле сабак бергенде да карачу эмесмин. Айылдан жаңы келгенге билбейм, ошол эжеден өзүнчө сүрдөнүп мындай суу да. Карап эле отуруп. Башка деткеден карап, мындай ак маралдай деген ишенч эмесмин, көрсө ушундай бар экен да. Анан ошентип башында ушу соогуна суктанып жүрдүм, кийин көнүп деле калдым. Анан азыр талантына баа берем, өтө таланттуу адам, обончу, сакта, балама деген чыгармасын укпаган кыргыз жок болсо керек. Ошол чыгармаларын угуп, таасирленип буюрса эжемдин аркасынан келатам. Башында кичине такшалтты, мурда ырдай алчу эмесмин. Азыр өмүр жолунда, өнөр жолундагы тоскоолдуктарын айтып берип, ушундай болгула, андай болгула деп бизге алдыбыздагы шамчырак болуп берет. Эң сонун. Негизи мыкты ырчылардын колдоруна тийип турсуңар деп көңүлдөң, Багыбыз бар экен. Устатыңар мыктылар экен, бар болушсун. Дагы силерде азыр ушул эле башталгыч гана курста болгонуңар менен мыкты ырдап калганыңарды байкап атабыз, колуңузда кол ойноп дегендей. Анан айтсаңар, силердин айылыңар жөнүндө сөз кылгым келип атат да. Сиз Кочкордон келиптирсиз. Сиз Жалал Абадтын кайсы жеринен дедиңиз? Нокенден келдим. Нокенден, келгиле. Ошол айылдан келген мезгил, анан ошол учурларды бир эстеп бергичи. Нокен азыркы учурда жай мезгили келип, ысык башталып калган мезгил болуш керек, Толгонай айтып бериңизчи. Кыргызстандагы эң ысык жер Нокен деп билем. Ылдыйда жайгашкан да. Бизде пахта эгебиз, жүгөрү эгебиз, бүт даандар эгилет. Анан жайында пахтага чыкчубуз, күзүндө терчүбүз. Чынында эле мындай кармап көрүп билесиз да, ушу пахтанын өскөнүн ушу көрүп көрдүк да жана. Ушу түштүк жагында өскөн үчүн түнүктүктөр көп билбейт экенбиз да. Анан ошол пахта эгип чоңойгон кызбыз. Азыр айылымды сагынып жатам. Ошол азыр түшүктүн башталган мезгили айылда. Эң сонун жыйын терим башталган мезгили. Эгиндер эгилип жатат. Сагындым, баргым келет. Айла жок жүрөбүз, экзамендерден кутулайлы деп. Бүтүрө калып кетесиз, Бирса. Ата энеңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен тайнем колунда чоңойгом. Апамдын аты Сариева Гадия. Мага болгон мындай тарбия берди, ушундай кыз кылып чоңойтту. Азыр баары үчүн рахмат айтам. Ошол жетишкеним ушундай мүнөздөрүм баары тайнемден өткөн. Ошол эң сонун. Сонун экен. Келиңиз эми сиз айтыңызчы, Кочкордо картошканы көп эгишет, Ооба, Ленин тарапта көп эгишет. Айылым алтын бешигим кар жатпаган Кочкор дейт эмеспи? Кочкорум абдан өзүмө ар кимдин көзүнө ай көрүнөт дегендей. Өзүмө айылым өзүмө аябай ай көрүнөт.
барган сайын өзүмдүн Кочкор же Аракөл деген уккасы аябай сыймыктанып, мен ошол айылда ата энем жанында бир туугандарым менен чогуу эле өсүп, анан шаарды көздөй аттанып келдим окууга. Айылда жүргөндө биз өзүбүз 4 кызбыз. Анан папам жанында жардам берип жүрчүмүн дайыма. Папам менен кошо, папам менен трактор айдап, папам менен чөпкө чыгып жардамдашчумун. Анан көбүнчө ошо эркек бала жок болгондуктан ошо папам жанында көп жүрдүм да. Көбүнчө эркек балдардын жумуштарын папам менен кошо жасашып. Анан үйдүн оокатын, бир туугандарымды карап, айылда ошондой эле өттү. Анан картошка, чөп, андай мындай, арпа дегендер. Негизи чынында Кочкордо кар жаабайт го. Анан кыш мезгилинде бир да жолу кар жаап көрбөйсүңөрбү? Жок, жайт. Бирок кээ бирөө айтат го, момундай бизге 1 метр жаады депчи. Бизге андай эмес, кичине жаган бир мындай. Кайра эрип кетет болуш керек, жасын деген. Ооба, бат эле эрип кетет, кайра. Бирок бир чети жагат да, өтө момундай кардан көрө кичине эле жаганы жакшы го. Кээде кыш ой жаабайт. Бир жаз келгенде бир жаап коет кайрачы. Ошондой окат, кээ бир учурда жайт. Жакшы, эң сонун Айгелдин айтып бергени сонун экен. Эми жакшы го деп. Кар кээ бир отуруп алып айтса керек да, өздөрүнүн айлары менен сиз айткандай жакшы көрүнөт. Эми кыштын кыштай болгону жакшы да депчи. Ошондой айтса керек. Чынында баягы 1 метрге чейин кар жаады, анан ошонун үстүндө жүрөбүз деп айтса, кочкорлуктар менен балыкчылыктарга бир башкача эле болот болуш керек. Мына ушундай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кызуу маектин үстүндөбүз. Азыр бизге Толгонай менен Айгелди өздөрүнүн айылы жөнүндө айтып берди. Кочкорлуктар жана окендиктер көрүп отурган болсо аябай сыймыктанып, биздин кыздар ушундай экен, ырдап жүрүшөт калабызда Бишкекте деп. Аябай сыймыктанып отурса керек. Биз болсо көрсөтүүбүздү дагы да болсо алга карай улантабыз. Алдыда кыздар бизге сонун чыгармаларды жалгыздан да аткарып беришет. Андыктан эч кайда алыстабай туруңуздар. Бир аздан кийин көрүшөлү. Көрсөтүүбүздү уланталы, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү бул Пиала Голд. Пиала Голдтун бул продукциянын сапатын белгилей кетүү керек. Анткени Пиала Голд чайдын бардык касиеттерин сактоо үчүн катуу санитардык сапат стандартына ылайык герметикалык таңгакталган. Ошондой эле бул дам, жыт жана активдүү кошулмалар. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Биз болсо программабызды уланталы. Студиябызда Жаныбекова Айгелди жана Сариева Толгоной бар. Азыр бизге кимиңиздер жакшы чыгарма аткарып бересиздер? Мен баштап берейин. Айгелди, келиңиз. Устатым Мерим Карыпова эжем үйрөткөн, өзүмө да ошол негедир жакты. Андан текстери дагы мындай жүрөккө жете турган ырда, насаат ошон токтоолдун санатын ырдап берейин демесе. Макул. Бабуданды кайдан табасың, агайыңды жаман деп тууганды кайдан табасың, ак саманды жаман деп чөптү кайдан табасың, аз дүйнөнү жаман деп көптү кайдан табасың, жарма чайды жаман деп этти кайдан табасың, акындарды жаман деп кепти бир кайдан табасың. Жүрсүң да көзүң бир күн карыгат, агайыңдан чет жүрсүң көңүлүң бир күн калынат, тууганына батпаган душманына жалынат, болбос жаман арамза болумсуз ишке малынат. Ханды Кудай урарда калкына жаман кас болот, байды Кудай урарда дөөлөтүнө мас болот, кышты Кудай урарда күн жылындап жаз болот, эрди Кудай урардаң эл үстүндө
gözü jaş bolot ey. Жалпы жылдыз чогулса да жарым шолаң айдай жок, тогуз улак бириксе баасы жалгыз тайдай жок. Караңдай чайды көп ичсең бир кесим казым айдай жок, өңкөйбөздүн сапаты бир кийимдик шайдай жок. Бычак берсең кымдап берсең чындап бер, берекесиз байлардан да пейил менен муң кетер. Жумуш кылсаң муда кыл, иштеп кеткен милдекер, кара санап бир далсаң да колуңуздан миң кетер. Баарың болсоң бир оозду, душманың кантип былк этер, чечилишип сырдашсаң көкүрөттө муң кетер. Булут кетсең асмандан күн ачылып жылт этер, ажалың жетип күн бүтсө кайра бир башың шылгытер эй. Кундагыңдан ата албасаң сумбагың, эрмин десең душмандан эки көзүң жумбагың. Өтүп кеткен иш үчүн өкүнүп балаң урбагың. Көпкөн жигит көп сүйлөйт, чечен жигит эп сүйлөйт, билбестерге жыйында бир сүйлөгө кетпейт. Ким көрүнгөнгө кенеп ушуну куң өттү дейт, жөн жүрбөгөн жигиттер да көрүнгөндөн тепки жейт. Көз карашың бузулса көргөн бир адам көптү дейт эй. Сүт табакты жибиттет, таң айран тамсаң ириттет, пайдасы жок деп айтып маңыз сөздү чириттет. Күлө сүйлө бүйүңө күндө кирген гүл ичет, эки дүлөй кошулса бири-бирине күлүшөт. Жинди менен жолошпо, суу куйбагың толбоско, акмак болуп кетесиң даң ачууланба болбоско. Үгүт айтып чарчаба, айткан акыл толбоско, жолдош болсуң куу менен, өмүр өтөр доо менен. Жыкмайынча качпагың, беттешип калсаң жоо менен, суктанбагың сулууга, уят айтпаң улууга. Тамашаң айтсаң билбеске, тар жерден катуу сындырат, жамандардын адаты жалган бир сөздү чыңгылат эй. Бали, эң сонун аткаруу жана өзүңүз айткандай тексттерин карап отурсаң, укмуштуудай жазылган айтылган Кадимкидей сабак аласың да ушуна алыпчы. Ооба, сабак алдык. Жана биздин көрүүчүлөр дагы кол чабып отурат болуш керек. Ал эми аз дароо эле Толгонайга кезек берели. Толгонай, сиз эмне аткарасыз? Негизи биздин адистигибиз дастан айтууда. Бир дастан эки чыгарманы алып 4 ай 5 ай даярдайбыз. Мынтип азыр 3 мүнөттү ырдап койгонубуз менен артында чоң эмгек жатат. Дастан айтуу негизинен кыйынга кирет. Ыр айтуу оңой эле да 3 куплеттерди жаттап коесуң. Дастан айтканда мындай характерин беришиң керек, анын сөздөрүн жатташың керек, обону жатташың керек, ошол кыйынлыкты талап кылат. Бир деле 3-4 ай даярдайбыз. Дастанды, Дастанды. Аны 4-5 мүнөт алгырды, ошондой. Элдин алдына чыгып коюш. Азыр сиз кайсы дастанды аткарасыз? Дастан эмес, ашыгылык ырларынан, терме ырларынан аткарып берейин. Макул. Элмирбек Иманалиев агабыздын Жан Секет деген ушундай сонун чыгармасы бар. Ошол чыгарманы аткарып берейин. Макул, сонун болот. Жетпес жүзүмбү секет, жүзүмдөй сенин жүзүңдөн секет, жүрөктүң эзген үнүңдөн секет, капталда бышкан карагат секет, карагат сенин көзүңдөн секет, кайманаң айткан сөзүңдөн секет, өрөпкү эмиң өмүрдү жаштык, өтөмбү сенсиз өмүрдөн секет. Жаштык бул өзү жаздагы көчөт, солгону солуйт, өскөнүң өсөт. Жаш сүйүү деген чагылган учкун, өрт болсуң өрттөйт, өчкөнүң өчөт. Жомоктой өмүр жолдогу бекет, келгендер келет, кеткендер кетет. Ай келгендер келет, кеткендер кетет. Жалын ой жалын, жаш күнүм секет, жайлообуз жашыл чак бүгүн
секет, күтүүгө түтүп күйүттү билсең, күйгөн чак келет пак гүлүм секет. Өмүрдүн эң зор байлыгың менин өзүңө болгон ак сүйүм секет. Булактай үнүң эшилип секет, буралган боюң элестеп секет. Булуккан жүрөк эзилип бирде, буркурап ийим сени эстеп секет. Жолоочу болдум жоголгон жолдон, жоготкон жазым келет деп секет. Жашынгым келет чалгандан кеде, жашоомду сага белектеп секет. Жашоомду сага белектеп секет. Жүрөккө жакынын аксың секет, жүрөккө жаккан чыраксың секет. Чарчасам жыпар саябан сенсиң, чаңгасам өлтүр булаксың секет. Көрүндөй жашап көзүмө бирок, көңүлгө бекем кубатсың секет. Көрүнбөй жашап себебин себеп, көп анча билбей келемин секет. Чексизден өткөн кененим секет, деңизден өткөн тереңим секет. Чексизден өткөн кененим секет, жүткүнүп жетпей тереңге секет. Жүдөдүм мынча мен эмне секет, жүрөгүм менин өзүмдөн кетип, жүрөбү сенин денеңде секет. Ачылган калган чабылат билсең, адамдын адам сагынат билсең. Акыйкат жашоо деп айтат баары, аңдабайт бирок неге айтат аны. Бакыттың издейт деп айтат баары, байкабайт бирок неге айтат аны. Ааламды каптап баратат анын, агарган эмес карарган жагы. Ырдаган ырдап жүрөгү канайт, ырдандан эч ким ала албайт канат. Бирөөлөр бизге табылбай калды, бирөөлөр бизди таба албай калат. Бир гана менин сырдашым бүгүн, бир тамчы жашын тепеткен барат. Мына ушундай Элмирбек Иманалиевдин чыгармасы Толгон айдын аткаруусунда болду, Эң сонун ырдайт экенсиңер, сонун аткарат экенсиңер. Чындыгында силерге айтылып калабы, ушул силердин устатыңар, мугалимиңер, ошолорго окшош ырдап калат экенсиң, же үнүңөр окшош калыптыр деген сыяктуу сөздөрдү угуп каласыңарбы? Мен жооп бере берейин. Ооба, мен өзүм көбүнчө группалаштарым айтышат. Сен мериме эжеге эле окшоп келатасың, баскан турганың, сүйлөгөндө бүт эжеге окшоп келатат депчи. Бүт эле эмес, баардык жагынан Бүт жагынан окшоп келатасың, мынтип карагандан бери депчи айтышат да. Бирок өзүмө билинбейт, бирок группалаштарыма билинет экен да, кантипдейчи. Өзүмө сыймыктанып коем депчи. Ушу устатым, мен да устатымдай болуп, ушундай бир эжемдин мүнөздөрүн мен да алсам экен депчи. Негизи мындай окшошкуңуз келеби? Ооба. Өзүңүз, Эжем окшошкум келет. Жакшы. Сизге айтылабы ушундай? Мен башында келгенде эле токтоо адам болчумун, анан устатым көргөн сайын токтоп, мындай орунду сүйлөйт устатымчы, ошондон да сабак алып, окшош баратасың дейт, үнүм башында келгенде ичке болчу. Азыр устатым үнү коңур да, жоон. Менин да үнүм жоонойуп баратат. Буюрса жагат мага. Эң сонун. Негизи ырчы өзүңөр айтып атпайсыңарбы? Ырчылар эми чыгып ырдап коет деп оңой эле сезилет көргөн көрүүчүгө. 3 мүнөттүк аткаруу, 4 мүнөттүк аткаруу кыйын бекен негизи ырчы болуш? Аябай оор экен, мындайчы. Оңой көрчүлөңөр силер деле. Оңой көрчүбүз да. Биз деле жак ырчылар айтканда ии калып эле деп ушинтип көрчүбүз да, чын эле менчи. Анан чын эле көрсө бир 3-4 мүнөттүк ырды, ушунчалык бир 3-4 ай ошонун үстүндө иштейсиң, аябай талыкпай, жаттайсың, комузга салып, комуздан карап, бүт оңдоп, чын эле оор экен. Бирок өзүбүз ошол жак тармакка келдик, чыгармачылык жакка. Демек, улантып кетебиз буюрса. Толгон ай, сиздин оюңуз кандай? Жогорку билимдүү музыкант болуш кыйын экен. Мурда бул жака келелекте ырдачумун мен.
Өрдөй алба чүкем көрсө, бул жака келгенден кийин билдим мен. Комуз деле туура эмес чертип жүргөн экенмин. Ошол чыгармачыл адам болуш негизи эле кыйын. Бул жака келип, азыр группаштарыбыздан башында 30 келгенбиз, азыр 18 гана калдык. Бир жыл ичинде ушунча адам кетти. Туура эмес тандап алгандар болду. Сабактарга келбей жалкоолонуп аткандар болду. Негизи жалкоолуктун айынан эле кетет көпчүлүгүчү. Өзүнүн калоосу жок келгендер да кетип калышты. Балким ата-энеси ырчы бол деп жиберип коюшкандыр, кимдир бөлөм түрткүсү менен. Демек, бул тармакты профессионалдуу деңгээлде алып кетүү кыйын, ошонусунан коркуп деле кеткендер бар болуш керек, Оңоюраак эле жакка барабыз деп. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ырчыларга сөз тийгизүү дагы өзүнчө бир кыйын нерсе, ойлош керек, Биздин кыздар айткандай эле бир нерсени алып чыгуу үчүн бир ырды канчалаган айлап, жылдап даярдануу өзүнчө бир убакыт да алат жана элге жакшы керек, эң негизгиси. Эң негизгиси жүрөктөн аткарыш керек. Жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет дегендей. Ошон үчүн сиздер кыздар бизге сонун чыгармалары сиздерге арнап берип атат. Чын жүрөктөн, сиздер болсо чын жүрөктөн кабыл алып тургуңуздар. Бир аздан кийин көрүшөлү, дагы да болсо ырдайбыз. Кел чай ичели программасы. Барыңыздарды чай ичүүгө чакырабыз. Келиңиздер, жакыныраак отуруңуздар, сиздер дагы чай демдеп отуруңуздар. Айтмакчы, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү бул Пиала Голд чайы. Кечки чай ичүүгө бергамоттун жеңил сергеткен жыты менен Пиала Голд колдонуп көрүңүз. Өзүңүз уникалдуу даамы жана жыты аркасында сонун суусундук чай сүйүүчүлөрү үчүн. Өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Программабызды уланталы. Айгелди Толгунай бизде конокто. Айгелди, атыңызды ким койгон жана эмнени түшүндүрөт, айтып бериңизчи. Көп айтышат, бөлөкчү ат депчи. Бөлөкчү өзүмө жагат, өзүм атым. Атымды өзүм чоң атам коюптур. Айгелди деп. Айгелди деп эмнени түшүндүрөт? Айгелди, жарык келди деген түшүндүрөт болуш керек. Ай келди, Ай келди. Толгон ай. Айга байланыштуу экен. Ай пери. Барыбыз айга байланыштуу экен. Эң сонун. Негизи айы барлар сонун адамдар болот, Өзүбүздү мактай берели. Жарык келебиз. Ооба. Келгиле, анда сиздерден дагы да болсо чыгармаларды сураналы. Анткени ушунчалык таланттуу кыздар келгенден кийин жөн кетирип албашыбыз керек. Чыгармаларга бай болуш керек дегендей, кайсыл чыгарманы аткарып бересиңер? Аз чогуу аткарасыңарбы? Чогуу эле. Кайда кеттиң сен деген шаңдуу чыгарманы аткарып берем. Макул. Кайда жүрсөң караның, кайдан сени табамын, чындыгында өзүмдү бакытсыз издеп санаймын, жүрөктүн каны жанымды кыйнан. Кайда кеттиң сен, кайда кеттиң сен, сен назылардагы мени нардагы. Мен олтурам жаныңда, көз жашымды тыя албай, махаббаттын отуна күйүп жанып чыдабай, жүрөктүн каны жанымды кыйнап. Кайда кеттиң сен, кайда кеттиң сен, сен назылардагы мени нардагы. Уктай албай күнү түн сарсанага батамын, сенсиз таңды атырам, тартып сүйүү азабын, жүрөктүн каны
Али, ай кандай сонун аткарасыңар? Студиябызды жаңыр-тагыр деп атышат го келген кыздарыбыз. Эң сонун аткарып атасыздар. Биздин көрүүчүлөргө да жагып атат деген ойдобуз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин студиябызда Толгонай жана Айгелди бар экен, эсиңиздерге салып өтөлү. Жана айтсаңыздар, негизи баягы жайдан ырдаган эстрада ырчылары бар эмеспи, өзгөчө бир оондорго салып, батыш тарапты туурап дегендей. Ошентип ырдап атканда жүдөп кетпесиңерби кээ бир чыгармаларды? Кээде жүдөп кетебиз. Биз башында ошо эстрадный ырдап жүрчүбүз да, бул жака келгенден кийин кулагыбызга күн өткөн дастандарды угуп жүрүп анан эстрадан азыр уксак кадимкидей мындай башкача болсо дастанды кечке угуп жүрөм. Мен мурун ушундай жакы мындай даңкылдаган дүңкүлдөгөн музыкаларды укчумун да, жакчы да багачы. Алар менен кошо бийлеп өтүчү. Анан бияка келгенден кийин кадимкидей ошо Толгонай айткандай, мындай кулакка көндү да, мындай ошо мындай даңкылдаган дүңкүлдөгөн музыкаларды укпай калган айткандачы, көбүнчө жай мындай маанилүү ырларды уккам да, мамам да үйдөн урушуп калчу да. Ай, сен деген мындай тексттерине карап ырдасаң болот депчи. Бул не деген эмечи, өзүң түшүнүп атасың деп койчу. Ого да койчумун менчи. Мен чын эле азыр мындай сөздөрүнө карап, маани берип угуп калдым да көбүрдө. Жакшы. Ырларды ырдап атканда өзгөчө көп чыгармалар баягы сүйүү туурасында болот, кимдир бирөөгө ашыккан чыгармалар дегендей. Анан силер ырдап атканда аябай көзүңөрдү жумуп, берилип ырдап атсаңар, бирөөнү аябай сүйүп атышкан окшойт деп ойлонуп кетип атам да, чынындачы. Жүрөктөрдө кандай сүйүү, кандай болуп атат? Бирөөлөр барбы? Же профессионалдуу ырчыбыз эле ушинтип берилип ырдайсыңарбы? Бул жагын айта кеткилечи. Жигиттер барбы? Негизи чыгарманын өзү сүйүп ырдайбыз да. Жүрөгүбүз менен чын берилгенде аябай асманга учуп кетесиң да, ошо жанында ким турат көрбөй каласың да. Эми азыр окуу жаңы эле 1-курспуз. Азыр сүйүүнү деле кереги жок го дейм азыркыгачы. Баягы буйруганы туратыр эми маңдайдачы. Бирок азыр ушу окуудан бөлөк эч кандай алаксыбайбыз дейбиз да, койсоң. Менде сүйүү бар. Бар. Ооба. Сүйүү кайсы адамда болбосун, бардык эле адамда бар да. Менде сүйүү бар, окууга болгон сүйүү бар. Комузга болгон, ырга болгон сүйүү бар, мугалим, устатым болгон сүйүү бар, жашоого болгон сүйүү бар. Сүйүү ар бир адамда жашаш керек деп ойлойм. Кошулам. Сүйүүнүн түрлөрү көп эмес, ата энеге болгон сүйүү, бир тууганга болгон сүйүү, дос болгон Кыз сүйүү жигит деп. менин ортосунда сүйүүнү сүйүү деп билбейм мен. Өзүмдүн оюмча сүйүү деп билбейм. Балким бизге келелер үчүн ошентип айтып аткандырсыз. Балким. Ал жөн убакыт өткөрүү деп билем, көңүл ачуу убакыт өткөрүү деп. Кийинчи турмуш кургандан кийинки мезгил кандай болот анан? Анан жашоо деп ойлойм. Жашоого болгон сүйүү деппи? Жашоого болгон сүйүү деп ойлойм, билбейм. Кабыл элек үчүн билбейттирмин балким, бирок азыр бизде ошо өнөргө болгон гана сүйүү жашап жатат. Ага, убакыт деле жок кыз жигит болуп жүргөн. Паркта отурган жокпуз, экөөбүз машина жүрүп. Жөн гана ушинтип бир сүйүү башыңарга келелеги үчүн ушинтип айтып атасыңар болуш керек. Келгенден кийин ой, биринчи сүйүү бул жарымыңа болгон сүйүү, анан да баштайсыңар да. Болсун дейли. Азыр анда дагы бир чыгарма аткаралы, биздин убакыттар дагы мындай аяк жагына келип бара жатат. Ошондуктан силерден дагы бир чыгарма аткарып үлгүрсөк, кайсы чыгарманы аткарасыңар? Кенже Көбөкова эжебиз аткарып жүргөн Кечиккен сүйүү деген чыгарманы аткарып берген. Кечигип аткан сүйүүгө анда кандай келгиле. Кечиккен сүйүү. Кечигип жылдардын бир жылдарында кезикти сүйүү оту кумарыма сезимсиз ачылбаган бул сүйүүмдү сактадым өмүрүмдүн акырына булуттар арасынан сени издеймин буйруксуз бактым кенин мен билбепмин кечиккен бул сүйүүмө ишен албай махаббат көлүнө мен чөгүп келдим махаббат көлүнө мен чөгүп келдим буйругу бөлөк болуп турса дагы булугуп сени издеймин ай жылдары
өмүрдүн тамашасы арсыз турар, талайга жазып койгон бакыт мына. Булуттар арасынан сен издеймин, буйруксуз бактым кенин мен билбепмин. Кечиккен бул сүйүмөр ишен албай, махабат көлүнө мен чөгүп келдим, махабат көлүнө мен чөгүп келдим. Эки жаш дарак болуп бийик өссө, эгиздей кол кармашып өмүр сүрсө, жарашып турса жашы бактысы да, эки жаш өтмөк эмес өкүнүчтүү. Булуттар арасынан сен издеймин, буйруксуз бактым кенин мен билбепмин. Кечиккен бул сүйүмөр ишен албай, махабат көлүнө мен чөгүп келдим, махабат көлүнө мен чөгүп келдим, махабат көлүнө мен чөгүп келдим. Эң сонун мына ушундай чыгарма болуп өттү. Негизи кыздардын ар бир аткарып берген чыгармаларын угуп отурсак, кандай десек, аткаруучулардан кем калбай сонун аткарып жатышат. Силер окуп жаткан жерде дагы белгилүү ырчыларыбыздан кимдер мугалимдик кылып жүрөт азыркы учурда? Биздин университетте жалгыз Алкарлар иштейт да десем болот. Мисалы, Улан Качкыналиев агабыз, Акыл Куштаев, Айпер Ахматова деген эжебиз бар, вокалдан күчтүү. Кундуз Таштыналиева, Эльзара Өскөнбаева, Нуржан Түмөнбаева, санай берсең көп, Берим Карыпова болгон статы. Кылыч Бекешев деген агай бар. Баягы жаңы келген мезгилдерде жылдыздарды көрүп алып, залкарларды өзүңөр айткандай көрүп алып, башкача бир сезимдер менен болсоңор керек, Албетте сүрдөйсүң астына отуруп, ошо ырдап аткандачы, не кыласың билбей. Башында сүрдөп кичине такалып ошентип аттык. Эми азыр эже агайларыбызга кантипдей көнүп калдык. Эжебизди көргөндө аябай сүйүнөбүз. Анан ошо азыр ырдап калдык эжемдин алдындачы. Ырдагың келет да кайрачы. Кайсыл жерин эмнени айтат, кайра кошумчалайт деп күтөсүң да. Эң сонун. Келечекте кандай пландарды коюп атасыңар? Мен мындай ырчы, мен мындай ырчы болом деп бир максаттарды койдуңар болуш керек, же кыялдандыңар болуш керек, же эмне бир топ түзөсүңөрбү? Негизи пландар кандай келечекте? Азыр планыбыз ушу 5 жыл окууну бүтүп алуу. Негизги планыбыз ошол азыр. Жогорку планды эле ойлоп көрбөпмүн, бирок ошол ырчы болуу деген тилегим бар. Филармонияда ырдагандарды көрүп, оркестрден ырдагандарды көрүп өзүмчө толкунданам, сүйүнөм. Биз дагы качан ушинтип ырдап калабыз депчи. Буюрса, ошол күндөргө жетели. Меники дагы азыр толгоной айткандай, буюрса окуумду аман эсен, ийгиликтүү 5 жыл окуп, жогорку деңгээлде дипломду алып чыгуу, анан ата-энемдин ак сүтүн, ак эмгегин актоо мен биринчиден бул план. Анан өзүмдүн келечегимди, өзүмдүн фундаментимди тургузуп, крышасын жаап дегендейчи. Өзүм ошо бутума туруп, мен да залкар адам болгум келет. Ошол залкар адамдардын жанына кошулгум келет. Мен да буюрса көп ийгиликтерди багындыргым келет. Анан эң негизгиси мен дагы ошол дастанчылык жакка өткөн себеби бул кийинки муундарга ошо мурас катары бергим келет ошол себептен. Анан мен да көптөгөн шакирттерди тарбиялагым келет. Эң сонун. Бардык тилектериңер кабыл болсун, жөн эле айтылып калбастан бардыгы кабыл болсун. Анан сиздерге келип, мына ушундай сонун чыгармаларды аткарып берип, биздин көңүлдү ачканыңар үчүн сиздерге мына ушул Пиала Голдтон сонун белектерди тапшырып коеюн, үйгө барып, үйдөгүлөр менен, группалаштар менен барып, сонун демдеп чай ичиңиздер дейли. Анан эми урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен биз коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.